Кыйын күндө бир муштумдай түйүлүп, бир чийиндей чийилип, кыргыздар ар дайым бирин-бири колдоп жүргөндүгү кубандырат. Былтыр 2019-жылы таажы ылаңы күчөп, өлкөбүздү карантин басып, өкмөттүн акыбалы чак болуп, жардам бере албай калган кезде дагы үйүндөгү акыркы ун талканын бөлүшүп, апааттан бири-бирибизди колдоп чыгып кеткенбиз. Быйыл минтип өздөн чыккан өрт өзөгүбүздү өрттөп, мусулман бир тууганыбыз деген тажик эли чек арабызга кирип келип, бейкапар жаткан кыргыз айылдарын каачылык менен басып алууга аракеттенип, айлабызды алты кетирген учурда дагы бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, арам ойлуу акмактарга моюп бербей жеңишке чыгып отурабыз. Ниетиңер таш капты, тажик кошуналар. Эми өмүр бою дүйнө элинде мартабаң арылдыйлап, мыкаачатка кондуңар. Улуу Рамазан айында сооп табуунун ордуна күнөөгө баттыңар. Силер менен сагылашууда шейит кеткен мекен шейиттери, кыргыз жарандарынын куну бир улуу Аллахтын алдында кутулуу кези да келет. Ал эми кыргыздар ар дайым биримдикте, ынтымакта, ак тилек арзуулар менен ала тоо кыйын күнгө кабылганда айлансын ар бир жаран чагылганга деген күч бирдиктеги ураан менен алга карай умтула бермекчи. Бардыгыңыздарга рахмат, урматтуу кыргыз элим. Карыган чоң эне, чоң аталарыбыз чогултуп жүргөн пенсиясын Баткен элине жардам деп берип аткан болсо, кичинекей акылына эми кирген 6 жашар балабыз дагы велосипед алам деп чогулткан темир тыйындарын чачып, Баткен элине жардам кылып берип аткандыгы зээнибизди кейитпей койгон жок. Мына ушундай үрөй учурган 3 күндүк согуш кыргыз элине канчалык деңгээлде тынчтыктын керектигин, канчалык деңгээлде биздин ынтымагыбыздын күчтүүлүгү биздин жеңишибиздин жемиши боло тургандыгын дагы бир жолу бекемдеп кетти. Бул биздин бардыгыбызга дагы бир келген сыноо деп кабыл алышыбыз керек. Бардыгыңыздарга рахмат, урматтуу кыргыз элим. Биз бар жерде, биз ынтымактуу болгон жерде, биз бири-бирибизди колдоп турган жерде бизге эч ким эч качан даап ынтымагыбызды бузуп кире албайт.